экен. Хандын өзүнө жеткирбей. Анткени хандын наркы ошондой болгондо хан аны кечиримдүү болуш керек. Кудай таалам кечиримдүү да өзү, Кудай кечиримдүү дейбиз. Биз баардык күнөөнү кечирет дейбиз. Хан дагы ошол сыңаруу кечиримдүү болгондо. Ошон үчүн хандын көзүн көргөн өлбөйт деген, күндүн көзүн көргөн тоңбойт деген макал чыккан да. Анан дагы бир жакшы макал бар да. Калктын башынан көпүрө болсо дейт, калктын башынан көпүрө салына турган болсо, хан аттаганга укугу жок деген. Ал эми хандын башынан көпүрө курулса, калк аттаганга укугу бар деген. Бул өтө чоң сөз да. Ошондой болгон күндө да биз жана экөөнү тең оңго айлантыш керек деп атпайбызбы? Ошондой болгон күндө дагы баары бир калк өйдө турган. Себеби калк болбосо хан жок. Ошон үчүн мына хандын башынан көпүрө турса, калктын аттаганга укугу бар деген. Калк аттап кете берет. Кыргызда баш аттоо деген өтө чоң маселе болгондо, баш аттаган деген мисалы үчүн баш аттоо деген эркек кишинин башын аттап кетиптир деп коет. Сенин башын аттап, мисалы үчүн аял киши бир жаман ишке барып же бирдеке болсо эркектин башын аттап деген өтө чоң жаман нерсе болгон. Илгери балбандар күрөшкөндө баш аттоо деген болгон да. Эгер жыгылган балбандын башынан аттап кетсе, бул орусча айтканда оскорбление болгон. Ал үчүн эки эл кырылышып кеткен. Мына Манаста дагы Кошой баба менен Жолой экөө күрөшүп атып, Кошой баба көтөрүп жаап, мана Жолойдун башынан аттап кеткен да. Ошондо айтып атат, илгертеден салт бар эле дейт, баш аттоо жок эле дейт. Балбан жыкмай бара эле баш аттоо деген жок эле деп атат да ошондо. Чырдын баары көкөтөйдүн ашынан чыккан деп коет. Көкөтөйдүн башы көп чоң казактын башы деп коет. Ошол баш аттоонун чыгып атат да, балбаныбыздын башын аттап сыймык учуп атат деп атат. Ошол сыяктуу жанагы калктын башынан көпүрө болсо, хан аттаганга укугу жок деген. Анткени калк ал бийик кайрон күч болуп турган да. Көрдүңбү? Ушинтип баягы оң солдун нерсесин баардык нерсеге мына калкка да салып атат, башка да салып атат. Бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Бүгүнкү күндө тескери болуп атат да. Калк канын тааныбай атат, хан калкты тааныбай атат. Экөө бирин бири тааныбай атат. Демек баардык жерде хаос. Мына жол бузулганда, мына оң солдун өзү бузулганда баардык жерде хаос болот. Мамлекеттин өзүндө хаос болуп атат. Кан менен калк бирин бири тааныбай атат. Үйдүн ичинде хаос болуп атат. Себеби аял эркек өзүнүн ордун билбей атат, укугун билбей атат, милдетин билбей атат. Келген келин келе элек жатып бат эле ажырашып кетип атат. Эмнеге? Ар ким өзүнүн ордун билбей атат. Келин өзүнүн милдетин билбей атат, өзүнүн укугун билбей атат. Мисалы үчүн бизде ушундай ой болуп калган, келген келинди баары эле келин антыш керек, келин минтиш керек, эмне болсо деле келин жаман деп айтылып атат. Жок, кыргыз айткан. Келин жаман эмес, келген жери жаман деген. Көрдүңбү? Бир жагынан эле айтып койгон. Келин жаман эмес, келген жери жаман, сен дагы дегенде келген жери дагы ойлойт да, кой, мен да өзүмдү кармайын, тиги келин ал деле бирөөнүн баласы да. Эртеңки күнү эмне болот деп, Мына биягынан муну айтат, биягынан муну айтат. Ошентип бирине бирин милдеттендирип, бирин бирине укук берип, кайра милдет кылып, укук берип, кайра милдет кылып, айты көрүп айлап турганда бири-бирине. Укук милдет тегеренип турганда, биринен бири өтүп, жана күн менен түн алмашкандай, бирине бири айланып турган. Бирде укук чыкса, бирде милдет чыгат. Бирде укук чыкса, бирде милдет чыгат. Көрдүңөрбү? Ошонун түбүнүн баарында оң сол жатып атат. Жана тең туштардын ичинде деле, улуу кичинин ортосунда деле эмненин баары чыгып атат. Азыр улууну сыйлабайт. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн дасторконго келе турган болсо, улуу аксакал турса жок, аны сыйлабайт, андан жогорку кызматта турган жаш баланы сыйлап төргөткөн атат. Мына улуу кичинин нерсеси бузулуп атат. Ошол ала турган кошоматчылыктын жеткен чеги ушул жерде болуп атат. Аксакал турсага жамбаш тартпайт баягы кишиге, анткени ал бир чоң кызматта иштейт. Мына ушинтип бүтүндөй баардык жерде башынан бир жерден кеткен нерсе бүтүндөй нерсени талкалап бузуп атат. Ал эми ушундай коомдо ушундай жакшы нерсе болушу мүмкүнбү? Албетте болушу мүмкүн эмес да. Сен өзүңдүн башыңды 1000 жолу асылдандыр, бирок коом бузук болсо каяка барасың? Демек биздин милдет биринчи өзүңдүн башыңды асылдандыруу менен бирге. А сен биринчи өзүңдү асылдандырып бүтүп алайын, анан коомго киришейинчи эмес. Экөөнү эри шаркка калып кет. Эри шаркак деген бири-бирине жуурулуштур. Сен ошондон анан жакшы коомду курасың, жакшы адамдарды курасың. А ушунун баары биздин түбүндө баба салтыбызда, баба наркыбызда туруп атат ушунун баары. Мен өткөндө айттым эле, мисалы үчүн адат деп айткам, жанагы оң солдун ортосунда жик болуп турган нерсе адат. Адам өзүндөгү жакшы нерселерди улам кайталап жасай берсе ал адатка айланат. Эми
Мына бул мамилелерди кыргыздын илгерки ата бабабыздын акылдуулугун ушундан бил. Ошонун баарын салтка киргизип койгон. Ошол салт сөзсүз жасала турчу нерсе болуп калган. Сөзсүз улууну урматташың керек, сөзсүз төргө чыгарышың керек, мисалы үчүн. Сөзсүз эркекти сыйлашың керек, сөзсүз энени сыйлаш керек. Салт, мунун баары салтта туруп атат. Анын устукан тартып бекемдеп атат, башкача кылып бекемдеп атат, бүтүндөй жагынан бекемдеп түптөп атат. Ал эми салтка айланган нерсе сөзсүз жасалыш керек. Ал укумдан тукумга ушул салт менен өтүп атат. Аны эч ким күнүгө мага окшоп лекция отуруп, лекция айтып түшүндүрбөйт. Ал салтта жасалды, значит жасалды, демек сага кирип калды. Мына сиз буга чейин муну мага окшоп түшүндүргөн эч ким болгон жок, бирок жанагынтип эле ордуңузду таап отуруп келатасыз. Анткени салт ошол. Туурабы? Салтта бар үчүн сиз жеңе деп атасыз, кичүү болсо да. Туура, салтта бар үчүн сиз өзүңүздүн ордуңузду таап отуруп атасыз. Мына салтка киргизип бекемдеген. Эгерде бул сенин башыңдагы асыл сапаттарды адат менен бекемдеп атса, адамкерчилик кылууну адат кылып атса, намысты адат кылып атса, жакшы намысты, мисалы үчүн чынчылдыкты адат кылып атса, бул жактан мамилелерди салтка бекитип келген. Анан экөөнүн ортодо мына адамдын кыр аркасы туруп атпайбы, мисалы үчүн позвоночник. Ошол позвоночник адат салт. Каада салт, адат салт деген позвоночник болсо, бул жагы адамдын жеке келип башын асылдандырганы, бул жагы ортодогу мамилелер. Экөө бир бүтүндүккө айланды, оң солго айланды. Көрдүңөрбү? Мына ошентип эри шаркып жүргөн. Ушунун өзү эле адамдын коомду асылдандырып, адамдын өзүн ирээттеп, бир жакшы нерсеге мынтип айтуу керек болуп, анан жанагы кыргыздын илгертеден өзүнөн өзү эч ким айтпаса деле, көргөзбөсө деле ирээттүү биринен бири болуп жашап келген ошондой. Бул отурук коомдо башкача. Мисалы үчүн отурук коом менен бизге көпчүлүгү батышты эле. Батышта ал сенин өзүң жеке келип башың эле, ошондон чыкпайсың. Анан жанагы тууган арасында элек чатыштын бар аяктан да жерге коюлган эмес. Ошон үчүн жанагы улууну урматтоо бизде башкача. Туугандык жана бир эле адам бир эле убакта деп атпайбы, мына үчүн ушул жерде силер бир эле убакта бирөөнүн кызысыңар, бир эле убакта бирөөнүн жубайысыңар, ага караша мамилеңер башка. Бир эле убакта бирөөнү жеңесиңер, кайниге башкача, кайынсиңдиги башкача, бир эле убакта бирөөнүн келинисиңер, кайнагага кандай башкача жолуңар, сыйлап, ыраттоо, бир кайнатага жолуңар башка, кайын журтка жолуңар башка. Ошол эле убакта туугандарга башка, ошол эле убакта тең туштардын канча мамиле турат бир эле адамдын, канча жатат. Ошонун баарын ирээттеп бир универсал нерсеге алып келет. Бул деген кече эле биздин бабаларыбыз таап алган нерсе эмес, бул жаратылыштын өзүнүн мыйзамы экен. Баягы түбүндө Кудай Таалам өзү жараткандагы баягы биздин тетеги ДНКбызга, биздин түзүлүшкө, жанагы молекулага, ошонун баарына чейин оң сол жаткандай, бүтүндөй ал улам жайылып, бүтүндөй бардык жерде оң сол жатат. Ошону колдонуп калган биздин ата бабаларыбыз албетте кыйын экен. Туурабы? Мына ушундай универсал нерселер болгон. Анан жанагы дагы бир нерсе, атага, кайнатага калган. Атага бир кызык нерсени айтайын. Кыргыздар илгери өзүнүн ата энесин байке жеңе деп калган, билесиңер да? Илгерки кишилер өзүнүн атасын деле байке, апасын апа дебестен жеңе деп калган. Эмне үчүн ушинтип калган деп ойлондуңар беле, мисалы үчүн? Чоң апалардын колунда өсүп калса деген да. Анан Алар да апа деп. эмне үчүн аны чоң апа деп өзүнөн айткан? Алар даже это читабас некрасиво, алардын көзүнчө апа дегенчи. Аттабайт да. Мына бир асманда бир эки күн болбогон сыяктуу эле бир үйдө эки ата болгон эмес. Атанын аркасында Кудай турат деген. Ошон үчүн кыргызда атасынын көзү өтүп кеткиче ата дедирген эмес. Өздөрүнө эми атага болгон урмат сый ушунчалык болгон да. Байке жеңе деп калышкан да, апасын атасын. Ал эмес жанагы сакал койбойт деген